رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله bir туғандарым. Ең алғач жаратқан Аллахым тұтқан оразаңыздарды қабыл қылсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тили арқылы уада қылынған сауаптарды амал китептеріңіздерге жазып, екі дүниеде бақтылы қылсын. Урматтуу мусулман bir туғаным, бүгін біздің телефонымызға бір қанша сұрау келген екен. Мына ошол сұраулардың бири учурда бізден умраға барып, ал жақта таравих намазыны оқығандар туралы. Сұрау берген адам мынтип кайрылып атат. Biz учурда дейт умрадабыз. Мына ошол умрада жүрүп аткан кезибизде азыр ал жакта 10 рекет окуп, анан витр намазын окушат дейт. Витр намазын окуган кезде 2 рекет окуп, салам берип, андан кийин туруп дагы 1 рекет окушат дейт. Biz мына ушул витр намазына уюсак болобу же болбойбу деп жатат. Урматтуу мусулман bir туугандарым, бул маселеде биздин Ханафи мазхабта, албетте башка мазхабтарга уюса болот. Бирок шарттары бар. Мына ошол шарттар табылган кезде гана башка мазхабка уюсак болот. Мисалга биздин мазхаб боюнча аларда даратысына турган нерсени байкабасак уюсак болот дегендей. Бирок эми аталган суроо боюнча жооп бере турган болсок, мына ошол Шафии мазхабта 2 таризде витр намазы окулат. Бири биз сыяктуу эле окуйт. 3 рекетти уда окуйт, ортодо салам берүү менен ажыратпайт. Болгону рүкүдөн кийин анан алар кунут дуасын окушу мүмкүн. Рамазан айынын 2-чи жарымында. Экинчиси бар, экинчи жамааты. Бул 2 рекет окуп салам берип туруп, андан кийин туруп дагы 1 рекет окушат. Биринчи түрүнө уюсак болот, мына экинчи түрүнө уюсак дурус болбой калат. Ошондуктан мен кайрылып айтайын дегеним, урматтуу учурда умрада жүргөн мусулман bir туугандар, сиздер таравих намазынын 10 рекетин чогуу окуңуздар. Бирок жанагы витр намазыны ниет кылып, жанакындай аларга ээрчип 2 рекет окуп, анан салам берип, дагы алар сыяктуу 1 рекет окуганга ага уюбаңыздар. Ал биздин мазхаб боюнча дурус болбой калат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан я Рамазан, Рамазан я Рамазан.